Demek mekendештер 77 кг салмактагы жарым финалдык кармаш кайсыл бир сөз менен финалга тепе кармаш десек болот. Акжол Махмудов Ренат Ильяз уулуна каршы эки балбан тең өз салмактарынын мыктылары. Экөө тең биздин өлкө чемпионугунда өзүн көрсөтүп жүргөн балбандар экенин билебиз жана бул кармашта чындыгында эле ар бир кармаш өзгөчө бир нукта ыргакта өтүш керек. Акжол Махмудов буга чейин дүйнө кубогундагыдай боштондук эмес, бул жерде тескерисинче бир чапчаңдык менен күрөшүүгө дагы умтулат. Ал эми Ренат Ильяз уулу дагы эгер деле бир кандайдыр мүмкүнчүлүк жаралса, сөзсүз түрдө колдон чыгарбай турганын жакшы билебиз, байкап көрөлү. Өткөн жылы Ренат Ильяз уулу финалга чыккан, быйыл финалга чыга алабы деген дагы чоң бир суроо турат. Көрөлү. Байкайлы. Махмудов болсо 2019 жылы дал ушул салмакта өлкө чемпион аткан, 2020 жылы жаракатына байланыштуу күрөшпөй калгандыгы билебиз. Андыктан анын бул жылы триумфалдуу кайрадан кайтып келе алабы жаракаттан кийин деген ойлорго жооп алууга дагы убакыт келип жетти. Кармаш өтө бир балбандардын тең чыңалуусу менен өтөт. Көрөрмандардын көзү азыр эки килемге тең чуркап турган учур, себеби А килеминде дагы 60 килограммдагы жарым финалдык кармаштар өтүүдө. Ал эми бул килемде өзүңүздөр көрүп тургандай Акжол Махмудов менен Ренат Ильяз уулунун ортосундагы мыкты кармаштар. Дал ушул жерде азыр Ренат Ильяз уулуна активдүүлүгү үчүн 1 упай берилет. Махмудов эми атаандашына каршы күрөшүүдө болушунча мыкты болуш керек. Бүгүн мына өзүңүздөр көргөндөй камерадан Тазабек Икрамовду көрдүңүздөр. Ал атайын ушул өзгөчө кармаштарды көргөнү келди болушу керек. Ал эми көрөрмандардын бардыгына буйругузганы дал ушул Акжол Махмудов менен Ренат Ильяз уулунун ортосундагы кармаштагы буйругубузду бурат. Махмудов туркөтүгө умтулган жок, ал болгону аралыкты сактоого дагы умтулат жана жыйынтыгында жок. Азыр Ренат Ильяз уулу Акжол Махмудовду жерден көтөргөнүн айлантууга мүмкүнчүлүк болгон жок жана кармаштар дал ушул жерде өзгөчө абалда уланарын эсиңиздерге салабыз. Экинчи килемде болсо ал жакта дал ушундай эле дагы бир мыкты кармаштын жүрүшү жатат. Махмудов 1 упай алдыргандан кийин активдүүлүктү күчөтүп упай алууга умтулат. Ал жолу болсо Ренат Ильяз уулу бул көрсөткүчтү, бул упайларды биринчи 3 метрдин соңуна чейин сактай алабы дагы байкап көрөлү. Айтор канча дагы ар бир кармаштар ортодо күрөштөр бар. Кайрадан эле Ренат Ильяз уулу менен Махмудовдун ортосундагы кармаш көпчүлүгү дал ушул абалды күтүүдө. Махмудов менен Ильяз Ренат уулу. Жана биз алгачкы 3 метрдө балбандардын тең чыгуусу менен жыйынтыктадык. Ушул жерден эми машыктыруучулардын сөзүн кандай кабылдайт, кандай угат, ошону дагы байкайбыз. Эки машыктыруучунун болуп көргөндөрүнө чоң кармаш экенин айтышат. Биз болсо күтүп туралы мелдештин башталышын. Демек, мекендештер кайрадан эки балбандын өзгөчө кармашына кайтып келебиз. Кантсе дагы ар бир өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө бардык күчүн ортого салууда жана дал ушул жерден
көрсөтмөлөрдөн кийинки өзгөрүү кандай болорун байкайбыз. Буга чейин Акжол Махмудов алгачкы кармашында Элбек Урайымов менен күрөшүп, экинчи бөлүктүн башында ушул көрсөтмөлөрдү алгандан кийин дароо эле атаандашын аңтарган болчу. Азыр болсо дал ушундай өзгөчө ыкмаларды колдонуп, аларды ишке ашыра көрөбүз. Акжол Махмудовго бир упай атаандашына жерде жатуусун талап кылды. Демек эсеп 1-1 жана Ренат Ильяс уулу эми ал Акжол сыяктуу жерден упай бербей туруп кете алабы көрөлү. Канча дагы Махмудовдун бул жерде упай алууга эми мүмкүнчүлүк жаралат. Бирок болушунча эртерээк аны айлантып кетүүгө умтулушу керек. Дагы болчу жок, жерден көтөрүп кете алган жок. Дагы бир рет Махмудов атаандашын жерден көтөрүүгө умтулат. Жыйынтыгы эки упай жана Махмудов атаандашын эми колго түшкөн коемду коюр, эң адам оңой дегендей кармаган жерден коюр, соңуна чыгармай кетсек, бирок Ильяс Ренат уулу эмне менен жооп берет көрөбүз. Акжол Махмудов дагы бир рет айлантууга болгон умтулуусу жана эки упай бар. 7-1 Махмудов упайлар жагынан алдыга чыкты. Демек Ильяс Ренат уулунун дагы биз өзгөчө жүрүшүн көрөбүз. Кайтуудан дагы бир рет байкаңыздар, кандай биринчи алгач оң жакка өтүп умтулган, ал оңдон чыкпагандан кийин сол жакканан андан кийин гана атаандашын тип айлантып бардык өзүнүн айла амалын ишке ашырууга дагы умтулган болчу. Ильяс Ренат уулу баштай каранда алдан канча жандуу күрөшүүгө дагы умтулат жана балбандардын жүрүштөрүн байкайбыз. Ильяс Ренат уулу Акжолдун артына өтүүгө бир аз гана жетишпей калды. Чындыгында Махмудов дагы мына чапчаңдык менен ал жерден сурулуп чыгып кеткенин көрдүңүздөр дагы. Бардык көрүүчүлөр дагы азыр көзүн албай дал ушул өзгөчө кармашка майыр көңүл буруп олтурат. Биз дагы болсо бул кармаш мыкты ыргакта уланат деп ишенгибиз келет. Чындыгында мыкты машыктыруучу, спортчунун ийгиликке жетүүсүнө чоң кепилдик демекчи. Махмудовго машыктыруучу секунданты көрсөтмө бергенден кийин ал бардык ушул аракеттерди машыктыруучу айткандай жасап кетүүгө дагы жетишет. 7-1 жана Махмудовдун 40 секунда сактанып карманып коюуга убакыты бар. Эгер дал ушул 40 секундада карманып кое турган болсо, анда жеңиш дал ушул Акжол Махмудов тарапта экенин дагы айтсак болот. Бүтөлү жана көрөлү азыр эч кандай ашыккан жок. Болгону акырындык менен гана кармаштар уланат. Ренат Ильяс уулу 24 жаштагы балуан спортчу, добусу Эрестен болсо, Акжол Махмудов 22 жашта, ал добусу Дордой. Демек дал ушул эки мыкты балуандын дагы кармашы. Дал ушинтип Акжол Махмудовдун финалга чыгуусу менен жеңимпаз Ренат Ильяс уулу албетте мындан башка атаанышына каршы башка айла амал дагы жок болчу. Акжол Махмудов финалга чыкты. Ал финалда эми каршылашын күтөт. Ал эми эсиңизге салайын, 60 кг салмак жеңилдикте финалда Калы Сулайманов менен Жоломан Шаршенгетов күрөшөт. Өткөн жылдагы дал ошол эки балуан күрөшкөн. Демек экинчи финалчыны 77 кг салмак жеңилдикте аныктайлы. Kimlikte 87 sanat kalabalıklarına Elis.